Саламатсыздарбы, 7 класстын окуучулары. Бүгүн биз силер менен 13 темабыз тик бурчтуу үч бурчтуктар деген теманы үйрөнөбүз. 70 бет китебибиздин. Анда эмесе, биринчи буну кайталап коелу. Тик бурчтуу үч бурчтук кандай болот эле? Тик бурчтуу үч бурчтук болуш үчүн сөзсүз түрдө bir burcu 90 gradus болуш керек. Значит, эгерде бул А, Б, С үч бурчтугу болсо, бунун сөзсүз bir бурчу 90 градус болуш керек. Мисалы үчүн могул жер А, Б, С үч бурчтугу могул жер 90 градус болсо, бул тик бурчтуу үч бурчтук дейбиз. Себеп bir бурчу тик болушу керек. Кандай болсо дагы үч бурчунун тең эң аз бирөөсү тик болсо, бул тик бурчтук деп атайбыз. Эми тик бурчтуу үч бурчтук болгондон кийин катетанын гипотенуза деген нерсе бар. Эгерде мына 90 градустун маңдайы узундукту, мына узундукту БС узундукту эмне дейбиз? Гипотенуза дейбиз. Гипотенуза. Бул жерлер катет болот, калган эки жагы катет, бул жагы дагы катет болот. Мынекен 90 градустун маңдайындагы узундукту, БС узундугубузду гипотенуза, эки калган жагы катет дейт экенбиз. Бул жерде карайлы, бул жакта кайсыл жак катет болот? 90 градустун маңдайы кайсыл жак? Бул жагы А, Б жагы. Анда бул жак гипотенуза дейбиз. Калган эки жак эмне болгондо катет болот. Буну эстен чыгарбайлы, эч качан алмаштырбайлы. Эми ушул тик бурчтуу үч бурчтукка байланыштуу кээ бир өзгөчөлүктөр бар. 22 теоремабызда айтат бизге, тиешелүү катеттери барабар болушса дейт. Эки катети барабар болсо дейт. Ачканда бул эки катетте мына узундук менен бул узундук барабар болсо, тиешелүү бирден катеттер жана аларга жанаша жаткан тар бурчтары барабар болсо дейт. Тиешелүү бирден катеттери, мисалы үчүн экөөнүн бирден катеттери, могу эки катет дейли. Эки катеттин бир катети, анан кийин жана аларга жанаша жаткан тар бурчтары барабар болсо дейт. Тар бурчтар каяк болот? Могул эки жагы, могул эки жактар барабар болушса, үчүнчүсү гипотенузалары жана тиешелүү бирден тар бурчтары барабар болушса дейт. Гипотенузалуу эки эменин гипотенузасы жана тиешелүү бирден тар бурчтары барабар болсо, эки тар бурчтун бирөөсү барабар болсо, анда алар барабар болушат дейт. Мисалы эки үч бурчтук, тик бурчтуу үч бурчтугубуз бири-бирине барабар деп ушу үч өзгөчөлүк менен айтат экенбиз. Ушу үчөөнүн бирөөсү гана дал келсе, бул экөө барабар үч бурчтуктар деп коебуз. 23 теоремабыз. Bir тик бурчтуу үч бурчтуктун катети жана гипотенузасы экинчи тик бурчтуу үч бурчтуктун тиешелүү катети жана гипотенуза барабар болсо, анда ал үч бурчтуктар барабар болот дейт. Тик бурчтуу үч бурчтук дейли, буну могул жери 90 градус болсун, дагы бирөөнү кандай чейли, мындай чейли. 90 градус болсун. Эгерде А, Б, С дейли, А, Б, С үч бурчтугу дейли. Бизге эмне деп атат теоремабызда? Bir тик бурчтуу үч бурчтуктун катети жана гипотенузасы. Bir катети, анан гипотенузасы. Экинчи тик бурчтуу үч бурчтуктун тиешелүү катетине жана гипотенузасына барабар болсо, анда алар дейт. Значит, могул жери мисалы үчүн А 5 боло турган болсо, анда бунун да гипотенузасы 5 болуш керек. Себеп бунуку 5, бул жагы 5. Жана катет үч бурчтуктун катети жана гипотенуза. Бир катети болсун, кайсы бир катети болсун айырмасы жок дейли. Могул жер 3 болсо, бир катети да бул, могул катет. Бул катети 3 болсун дейли. Анда эме дейли, бул 2-3 бурчтугубуз эмне окшош, бирдей үч бурчтук деп атай алат экенбиз. 25 теоремада бизге мындай деп атат. 25-26. Ар кандай үч бурчтуктун чоң жагынын каршысында чоң бурч жатат дейт. Ар кандай үч бурчтуктун чоң бурчуна каршысында чоң жак жатат дейт. Каалагандай үч бурчтук чейин, бул жерде бир гана тик бурчтуу эмес, каалагандай үч бурчтук болсун. Бул теорема баардык үч бурчтуктарга тиешелүү. Мисалы үчүн бир үч бурчтук чейин,
Deyin, bu yer 100 gradus değil. Bu yer 30 bolsun. Bu yer kандай болот? 50 болот. Üçünün summası kança болуш керек? 180 болуш керек. Анда мына жерде A, B, S üçburчтугу дейин. Эгерде ар кандай üçburчтугун чоң жагын бул жак болсо, чоң жагына чоң бурч жатат дейт. Чоң жагы болсо дейт, чоң бурч. Демек, бул жак эң узун жагы ким экен? AB узундугу экен. Бул üçburчту ала турган болсок, эң узун жак AB. Себеп 100 градус эң чоң да, 100 градуска караган жак кайсы жак? Мол узундук каршысындагы. Анда эң чоң AB болот. Андан кийинкиси 30 чоңбу? 50 чоңбу? 50 чоң. Туурабы? 50 градус чоң. Анда бул жактын каршысында ким? SA же AC деп койсок болот, SA бурчу. 100дөн 50 келет. Анда экинчи узун жак бул жак болот, Анда үчүнчүсү ким? Бул жакты карайбыз. BC узундугу. Эң кичине жак кайсыл жак болду? BC болду. Демек, эң чоң градус кайсыл жак болсо, ошого каршысындагы жактын узундугу да эң узун болот. Тетерсинче айтсак болот, эң узун жактын немеси градус чынындагы каршысындагы эң чоң градус болот. Мисалы үчүн дейли, калаганда бир üçburчтук чейил дагы. Мисалы үчүн A, B, S üçburчтугу дейли. Мисалы үчүн дейли. Мына жер 5, 4, 3 болсун, 5, 4, 3 болсун. Эми бул üçburчтугубузду дейли. Кайсы бурч эң чоң десе? Кайсы бурч эң чоң болот? Ойлоңула. Эң чоң жак кайсыл? 5. 5ке караган бурч кайсыл? A бурчу. Анда эң чоң бурч A бурчу, чоң болот бул. Андан кийин 4 чоң, 3 чоң, 4 чоң. Анда 4ке караган бурч кайсы жак? S. Анда экинчи S бурчу болот. Эң кичинекей ким экен? B бурч экен. Бурч B. Дейбиз. Бул 25-26 теоремабыздын кыскача айтымыбыз. Эми 3 бурчтуктун барабарсыздыгы дейт. Бул жерде эки нерсе айтыптыр. Калаганда бир 3 бурчтук болсун. 3 бурчтуктун бир жагы калган эки жагынын суммасынан кичине болот дейт. Экөөнүн суммасынан кичине болот. Ар кандай 3 бурчтуктун бир жагы калган эки жагынын айырмасынан чоң болот дейт. Муну кыскача эки сүйлөмдү бир эле нерседен түшүндүрөлү. Бул 3 бурчтуктун барабарсы деп коебуз. Калаганда 3 бурчтук болсун, айырмасы жок. A, B, S 3 бурчтугу болсун дейли. Бул жак узундукту A узундугу дейли. Бул узундукту B узундугу, бул жакты S узундук дейли. Булар узундуктары белгиленсин. Эми бизге муну айтат. Эгерде A бурчун тапкым келсе, A бурч эмнеге барабар экенин билгим келсе, A бурчун ортого жазайын, чоң кичине белгилерин коеюн. Бизге айтып атат. 3 бурчтуктун бир жагы калган эки жагынын суммасынан кичине болот дейт. Ким? Бир жагы калган эки жагы ким? Калган эки жагы B менен S. Экөөнүн суммасынан кичине болот. Модул алып коем муну. Экөөнүн суммасынан кичине болот. Бир жагы калган эки жагынын айырмасынан чоң болот дейт. Айырмасынан чоң. Айырмасы дегенде кемтөөбүз. Анда бир жагы экөөнүн айырмасынан B минус S же S минус B айырмасы жок. Модул калганда эмне болот? Баары оң сан чыгат. Демек эмне болду? Аны биз божомолдодук, А ушулардын аралыгында гана боло алат. Анын сыртында боло албайт. Эгерде могул жерде ушул нерсени B'ны божомолдосок болот силер ойлоңула бир аз. B'ны кимден чоң боло албайт? A плюс S'дан чоң боло албайт. Кимден кичине боло албайт? A минус S'дан чоң боло албайт. Эң кичине A минус S болот. Андан чоң болуш керек деген эме болот. Эми S'ны деле жазсак болот. Баарын жазып коелу. S ким болот? A плюс B'дан кичине болот. A минус B'дан чоң болот. Мисалы үчүн, бир 3 бурчтук чийип көрөлү дейли. A, B, S болсун. Бул жерибиз X болсун, Бул жагыбыз 10 болсун, бул жагыбыз 4 болсун. X ким боло алат десе, эме дейбиз анда? X'ты эң чоң 10 плюс 4төн чоң боло албайт. Максимум 14төн кичине болот. 13 боло алат деген сөз. Эң кичине ким боло алат? Анда 10 минус 4. Демек, X'ыбыз
6'dan çoң, 14'төн кичине аралыктагы сандар боло алат экен. Эми жигиттер, бир канча мисал иштейли. Birinci könügünü karaylı 72. bet. Tik burçlu 3 burçluktun tar burçlarının summasını tapkal et. Tik burçlu 3 burçluk boluş için ne kılışımız gerek biz birinci? Tik burçlu 3 burçluk çiğişimiz gerek. Çiğip aldık. Tik burçlu 3 burçluk ve 90 gradus deydi. Sözsüz 1 gradus 90 gradus bu. Yemi? Bunun yerde A burcu, bunun yerde B burcu deyine. A kança, B kança gibi bilbeyim. Tik burçlu 3 burçluktun tar burçlarının summasını tapkal et. Tar burçları kim? A mı B? Keng burcu kim? Keng burç çok. Bu жерде тек эле бурç бар. Эми 1-3 бурчтуктун ички бурчтан соң бул жерде с десек эмне болот? A plus B plus S эмне болуш керек? 180 градус болуш керек, 3 бурчтун ички бурчтарынын суммасы. Эми S эмне экенин барар экенин мен билем да. A plus B plus S'нын ордуна эмне жазсам болот? 90 градус жазсам болот. Барабар 180 градус. 90 градусту эмне кылсам болот? Барабардыктын бул жагына алып өтсөм, A plus B 180 minus 90. Demek A plus B beraber 90 gradus gene. Demek A ile B qanday burçlar? Tar burçlar. Bu tik burcu. Demek tik burçluktun, tik burcu 3 burçluktun ardayım tar burçların summası 90 gradus bolot. Özgөрбөйт. Sebebi сөзсүз tik burçlu 3 burçluktun bu жагы 90 болгон үчүн калган 2 бурчунун суммасынан 90 болот. Бул ардайым ушундай. Экинчи мисал иштейли. Тең капталдуу тик бурчтуу 3 бурчтуктардын тар бурчтарын тапкыла дейт. Тең капталдуу дейт. Тең капталдуу болуш үчүн эки капталы барабар болуш керек. Демек дейли A, B, S 3 бурчтуу дейли. Тик бурчтуу 3 бурчтук тең капталдуу 3 бурчтук чийдик. Тең капталдуу болсо эки капталы барабар болуш керек. Эки капталы барабар дейли. Бизге айтып жатат, тең капталдуу тик бурчтуу 3 бурчтуктардын тар бурчтарын тапкыла дейт. Кең бурчу кайсы жер? Мына жерде A, B, S бурчтары дейне. A, B, S бурчу. Биз эмнени таба алабыз бул жерден? Эки капталы барабар болгон үчүн бул жерден A барабар B деп алабыз. Демек A B'га барабар. Себеп жактары барабар болсо, ага карама каршы жаткан эмелери бурчтарда барабар болот. Эми бул жерден тең капталдуу тик бурчтуу 3 бурчтун тар бурчтарын тапкыла, тар бурчтарын таптык. Бирок канча градус экенин айта албайбыз. Себеп могу кең бурчту билгенибизде гана эмне болот? Айта алабыз. Кең бурчу мисалы үчүн 100 болушу мүмкүн, 91 болушу мүмкүн дейли. Тең капталдуу дейли. Бул жер 100 градус болсо, анда 80 болушу эмне болуш керек? Калганы 40тан болуш керек. 40 градус, 40 градус, Себеп экөө тең болот. Эмне болду? 180 болду. Эгерде ушундай берилсе, биз таба алабыз. 3 бурчтуктарда эмне? Бир эле кең бурч боло алат, эки кең бурч боло албайт. Себеп 180 градустан чоң боло албайт, ички градустан. Ошон үчүн бир эле градусу 90 же 90дон чоң болот, калган эки бурчу тар бурч болот. Эгерде дагы бир тең капталдуу 3 бурчтук чийсек, дейли бул жагы эки капталы барабар дейли. Анда кең бурчу канча дейли? Мына жерде 105 110 дейли, 110 калды. Анда канчадан калат? 70 калды. Анда бул жактар эмне? 35 градустан болот, 35 градустан болот. Үчөөнүн суммасы эмне болот? 180 градус болот. Эми үчүнчү көнүгүбүздү айтып жатат бизге. Tik burçlu 3 burçların bir tar burcu deydi. Tik burçlu 3 burçluk boluş üçün bir burcu söz 90 gradus boluş gerek. Bu yer 90 gradus. Bir tar burcu 18 gradus bolsa deydi. Anda 18 bolsa deydi. Men bilem. 3 burçluktun içki burçlarının summası 180'inde. Egerde bu yerde A, B, S desek, A plus B plus S ne? 180 graduska barabar. A 90 gradus bu yerde, B 18 gradus plus S'ni bilbeyim 180 gradus. Bu ekönü koşup durup koşsam ne olur? 108 oldu. Plus S beraber 180 olur.
108'de bu жаққа өтсем, с барар не болады? 180 minus 108. S барар 180'e 108'i kemsek 70 72 oldu. Biz ne aldık? S'nın 72 ekan daliletiga. Demek birinci 90 bolsa, 18 bolsa, demek blok önünde summasi 90 bo'lishi kerak. 70 ga 72 18 qo'shsak 90 bo'lib bo'ladi. Dalillagan bo'lamiz. Bugun men öğrendik. Tik burçlu üç burçlarda öğrendik. Yigitler sizlerden аны өзгөчөлүктөрүн үйрөндүк. Bir burç söz men o'tgan 90 gradus bo'ladi ekan. Ушунун сабагыбыз бүттү. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калгыла.